Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamlar bu dünyanın beyişine gire albasa, Allah adamlar kıyamet gününde dağın Allah Tala'nın beyişine dağın gire alışmaydı. Bu dünyanın beyişinin insan özünün aylana çevresindeki, je olsam özü yaşagan yerdeki bir tuğanlarına, joldoşlarına, özü жүрген yerdeki jaratılışka jakşılıkты kaalamay sayın al adam bul dünyanın dağın ahiretin dağı beyişine gire albaydı. Oşan üçün Ali raziyallahu anhu mınday deydi sözünde. Allah Taala özünün kebirki adamlarını köptөгөн adamlar üçün jaratkan deydi. Atayın. Sebebi alar oşol başka adamlardan işlerini бүтürüp, muhtaçlıklarına jardam berip, alardın жашоосу ушундай deydi. Başka adamlarga jardam berет. Bir kıyınçılık bolgon bolsa, attı başlı adamlardan aslında barış gerek, bir işini bütürüş gerek bolgon bolsa, oşol adamlardan işini bütüröt. Eki adam bir ынтымакка келиш керек болгон болсо, ошол адамдарга себеп болот. Жакшы план башталып аткан болсо, ошол адамдарга себеп болот дейт. Адамдар кандай муктаждык болбосун, ошол адамдарга баары келишет дейт. Ошолор чындыгында кыямат күнүндө Алла Тааланын азабынан, коркунучунан, кыйынчылыктан амандыкта кала турган адамдар ошолор. Демек, урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө жакшылыкты башка адамдарга каалоо бул инсандын эң жакшы бир өзгөчө бир сыпаттарынан бири болуп эсептелет. Adamlarga жақшылық қалау, жүрегі ошондой таза болуу чындыгында бул дүйнөнүн бейиши болуп эсептелет. Ошол башка адамдарга жакшылык каалаган адамдын жүрөгү тынч, ар дайым бактылуулукта болот. Бул жерде ушуга байланыштуу Абу Дарда разияллаху анху дагы мындай дейт. Мен күнүнө дейт, күндүгө өзүмүн жан жолдошторум, тууган уруктарыман 70 адамга Алла Тааладан истигфар келтирип, кечирим сураймын. О Алла Таалам, алардын аттарын айтып дейт. O Allah Talam palanca dostum, o Allah Talam palanca ustazımı, palanca joldoşumu, palanca koşnamı keçirgin dep Allah Taladan keçirim surayımın deydi. Karasanızlar, al adamdın yüreği kanday taza. Başka da özünün tuğan uruğu dostları için Allah Taladan keçirim suraydı eken. Kim başka adamga jakşılıkты kalagan bolsa, mal, mülkü, baylığı, avtoriteti жок bolsa deli, oşol başka adamga jakşılıkты ошентип Allah Taladan jakşılıktарды сурап, yüreği taza bolup başka adamlarga düşündüp jakşılıkты kaalasa bolot eken. Sufyan ibn Uyayna деген alım aytat bul жерде. Men bir жаңы, жакшы, кымбат кийимди кийип дейт. Koşnalarım астынан өтүштү, жакшы көрбөймүн. Себеби мен ушундай кымбат, жакшы кийимдерди кийип koşnam жанынан өтсөм дейт, жана колунда жогорак koşнанын. Балким алар мени жамандап, күнөөгө батып калышат дейт. Өзүнү ойлобостон балким ошол koşnасы meni жамандап күнөөгө түшүп калбасын деп өзүнү этият кылат экен. Көрдүңүздөр урматтуу бир туугандар, башка адамдар мени жамандап, алардын соонун мени алып алайын деп аракет кылбастан, балким алар мени жамандап күнөөгө батып калбасын дейт. Алардын акыретини, жүрөгүн ойлоп ушундай кылат экен. Ошон үчүн мына жерде дагы бир алым айтат, өзүңүн жакын, билген, жакын адамдарынын укуктарыны, же болбосо ошолорго жардам берүүнү таштап коюу бул эң пастык нерсе дейт. Ал эми ошолордун муктаждыктарына жардам берүү бул адамдын даражасын көтөргөнгө себеп болот дейт. Фахмадуллаха аля залик дейт. Демек, адамдарга жардам берип, адамдар сага муктаж болгондугуна сен Алла Таалага шүгүр кылып, Алла Таалага ыраазычылыгын билдирген. Васару иля кадаи хаваижихим, васарию иля кадаи хаваижихим ва масаррихим такафау алейхи дейт. Ошондуктан башка ошол сага муктаж болгон адамдарга сен жардам берип, аларды сүйүндө турган, аларды кубандыра турган иштерге шашылгын. Бул Алла Тааланын сага берген чоң бир неаматы дейт. Ошондуктан бири-бирибизге жакшылыкты каалаганда, ушул мурунку өткөн алымдар сыяктуу жакшылыкты бирибизге колубуздан келишинче каалашыбыз керек экен. Эч кандай болбоду дегенде ушинтип бири-бирибизге дуа кылсак дагы бул биз үчүн өтө чоң неамат экен. Ибн Аббас разияллаху анху айтат, эгерде мага Фираун дейт, Фираун кандай Алла Тааланын душманы болгон адам, эгерде Алла Таалам сага береке берсин деп айтса мага дейт, мен дагы ал адамга Алла Таала сага дагы береке берсин деп айтат элем дейт. Ошондуктан бири-бирибизге жакшылыкты каалагандык бул бейиши болгон адамдардын сыпатынан, бейиштеги адамдардын сыпатынан. Ошондуктан Алла Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү таза кылып, бири-бирибизге жакшылыкты каалаган адамдардан кылган болсун деп Allah Taala'dan sorayız. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Keşirimdүүлүктү adamlarda keşirebiliş gerek. Adamlarda keşirgin,
adamların arasında жақшылық, ийгилик, ынтымақ ушундай нерселерге себеп бол. Wa a'rid anil jahilin. Эми адамдардын көпчүлүктүн арасында көп адамдар бар. Кээ-биркилер туура эмес түшүнгөндөр бар, кээ-бир илимсизи бар, адепсизи бар. Алардын бардыгынын bir üzürdü aytıp, bu bilbeyt, düşünbeyt, же болбосо билбей калды, адашып калды деп, алардын баарына bir üzürdü айткандагын дейт. Ар бир адамдын айткан сөзүнөн, кылган кыймыл аракетинен, кылган ишинен түйүнө жетишим керек, акыйкатка жетишим керек, жүрөгүндө эмнени ойлоду экен деп өтө терең кетпестен алардын баардыгынын кемчиликтерини, адашкандарыны үзүрлүү деп белгин дагы дейт. Ошондо сен жүрөгүң тынч, бактылуу жашайсың. Allah talam barыбызды бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бейиш ээлеринен кылган болсун. Жүрөктөрүбүздү таза кылып, адамдарга ар дайым жакшылыкты каалаган, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.